Саламатсыздар, урматтуу кесиптештерим, мени тааныштырганыңызга абдан кубанычтамын. Здравствуйте, дорогие коллеги. Я за последние 20 лет я работаю в этой сфере. Я работала еще в разных странах мира именно по изменению климата и адаптации, митигации к изменениям климата. И мне сообщили, что сегодня будут из разных регионов, да, поэтому я решила сделать презентацию на английском, и слайды будут на русском. Негизи биз жашыл экономиканы жасап жатканда ойлондук да, бул мисалы үчүн мектеп программасына туура келеби келбейби. Себеби негизи силер азыр акцент кылып жаткан нерсе бул 5-класска киргизиши керек экен. Бирок зеленый экономиканы биз окуучуларга түшүндүрө алабызбы деген маселе турду да мендечи. Мен бул маселени көп эле бердим. Анан бул жерде физика билиши керек окуучулар, биология билиши керек, химия билиши керек. Андан кийин биз ошол жашыл экономика боюнча сөз болот да. Жашыл экономика деген эмне, сиз кандай түшүнөсүздөр силер? А вы знаете вообще-то, что это такое зеленая экономика? Что вы понимаете под концепцией зеленой экономики? Дагы кандай варианттар бар? Есть еще другие варианты? Ага. Бул дагы эле бир абстрактуу нерсе болот да. Бирок силер окуучуларга жашыл экономиканы кантип түшүндүрүп бересиздер? Мисалы үчүн, ошол жашыл экономиканы окуучуларга үйрөтсөк болобу? Ошол боюнча сөз баштасак болобу? Силер оюңуздар кандай? Бул эмне деген жаш? Эффективное использование природных ресурсов, да? Еще что? Эң жакшы, мен көп жылдар бою Европа мамлекетинде билим алдым, Венада билим алганмын. Анан ошол жерде биз мен өзүм экология тармагындагы адис болгондугу үчүн биз мектептерге да ошол өздөрүнүн практикасын көргөзгөнбүз. Ошондо пицца деген жана эртеден бери жүргүзүлүп аткан программалар боюнча да биз кеңири таанышып калганбыз. Анан мен бул жерде азыр негизи зеленый экономика, жашыл экономика боюнча биз GIZ жанагы Германиянын кызматташтык, Кыргызстан менен Германиянын кызматташтык программаларынын алкагында иштеп жатабыз. Анан азыр бул жашыл экономиканы биз Кыргызстандын жогорку окуу жайларына жайылтуу максатында ушул курсту даярдап жатабыз. Анан кийин мен оюмча силер ушул лекциянын аягында мүмкүн пикир алмашуу жүргүзөбүз деп ойлоймун. Андан мен баштайын. Эмне үчүн бул жашыл курс, жашыл экономика бизге керек болду? Бул жашыл экономика көптөгөн жылдар бою эле биз Кыргызстанда сүйлөп жатабыз. Эмне үчүн бизге керек? Бул аябай эле абстрактуу түрдө эле бир экономика жөнүндө аябай сөз болот, бирок негизи биз мындай практика жүзүндө аны көп жакшы түшүнбөйт экенбиз. Бул курсту баштаардан мурун биз аябай бир мындай изилдөө иш жүргүзгөнбүз. Университеттин мугалимдери менен сүйлөштүк, окуучулар менен сүйлөштүк. Биз башка долбоорлордун алкагында дагы айыл жерлерине барып силерге окшогон мугалимдер менен сүйлөшүп, анан ушуну жыйынтыктарга келдик. Анан кийин бул деген жашыл экономика, бул күнүмдүк жашоо, бул абстрактуу нерсе эмес, бул экономика эмес, бул күнүмдүк жашоо. Бул биздин ар бир кадамыбыз. Ар бир кадамыбыз менен биз ар бир күнүмдүк жашоодо колдонот экенбиз. Анан бизде билесиздер, бизде 60тан ашык окуу жайлар бар, ошо Нарында дагы бар, Таласта дагы бар. Биз азыр Кыргызстандагы баардык окуу жайлар менен чогуу иштеп жатабыз. Андан кийин мисалы үчүн ушул азыркы баягы алдыңкы окуу жайларда жашыл экономика экономисттер үчүн киргизилген. Ал жерде дагы программалар менен таанышып көрсөк, ал жерде дагы абстрактуу түрдө берилген да. Мисалы үчүн башка өлкөлөрдө экономика кандай жүргүзүлөт, налогообложение кандай жүрөт. Бирок биздин баягы практикалык түрдө бир кармап ошол жашоодо колдоно турган нерсеси жок болуп атат да. Ошон үчүн биз ушул курсту киргизип жатабыз, иштеп жатабыз. Демек бул курстун максаты ошол жашыл экономика боюнча жөнөкөй баштапкы билим берүү. Демек бул курстун максаттары ошол биздин өзүбүздүн студенттерге, окуучуларга жашыл экономикага өтүү принциптерин үйрөтүү. Ошол эле мезгилде биздин Кыргызстанда жашыл экономиканын абалы кандай?
Андан кийин ошол бардык биздин абалыбызды, болгон ийгиликтерибизди эске алып туруп, ошолорду критикалык түрдө, критикалык деңгээлде ойлонуп көрүп, анан ошого жараша биз мүмкүнчүлүктөрүбүздү пайдалана билели деген сөз. Бул деген абстракттуу нерсе эмес. Демек биз жашоодо гана ар бир кыргызстандын жараны жашыл экономикага өзүнүн салымын кошо алат деген таризде жүргүзөбүз. Андан кийин ошол эле студенттер ошол жашыл экономика тандоодо ошону өзүнө баягы күнүмдүк жашоого иштетүүгө керектүү инструменттерди пайдалана алышат. Ошондой эле биздин жашоодо бардык болуп жаткан жашообуздун өзүнө пайдалана алат деген максатта биз баштадык курсту. Эми курс кандай түзүлдү? Бул курсту биз долбоор өзүбүз жасаган жокпуз. Бул курсту баштаганда биз ошол отурдук. Бул деген курс мультидисциплинарный болушу керек, көптөгөн предметтерди өзүнө камтышы керек. Анан биз ошол жогорку алдыңкы окуу жайлардан 8 профессорду тандадык. Ал профессордун бири экономист, экинчиси жол куруучу, үчүнчүсү энергия сектору боюнча иштеген, андан кийин география боюнча биология агрономист, анан эколог катары мен өзүм кошулдум. Анан ушул 8 профессор менен бардык өздөрүнүн баягы профессиялары менен чогуу келип, бардык тармактарга, бардык кесиптеги адамдарга ыңгайлуу боло турган биз курсту түздүк. Бул деген биздин курстун дизайны мындай болот да, бул 2 кредитке ылайыкташтырылат. 2 кредит деген сөз 60 саат, кыска, Анан мультидисциплинарный, бул бардык предметтерге ыңгайланышкан. Ошол эле мезгилде логикалык, кызыктуу, критикалык ойлонууга мүмкүнчүлүк берген, интерактивный и практичный. Анан бул жерде карасаңар, бул ушулга окшогон предметтерге окуу жайлары киргизип, азыр окутуп жатышат. Мисалы үчүн ветеринарияда бар, агрономияда бар, растениеводство, экономика, политология, экология бардык эле тармактарда бар. Мисалы үчүн бул жерде ошол биздин курстун негизи сүрөтү, картинасы. Мисалы үчүн бул жерде 2 кредит дегенде негизинен 7 лекциядан турат. Лекцияда введение в курс, основные принципы зеленой экономики, углеродный след, энергосистема, зеленые технологии. 5-я лекция сельское хозяйство, потом циркулярная экономика, да, и в общем, последняя лекция возможность перехода к зеленой экономике. Анан бир лекцияга биздин практикалык сабактарыбыз бар. Практикалык сабактарга дагы баягы студенттердин баягы билим деңгээлин жогорулатыш үчүн, практика жүзүндө мындай иштеш үчүн биз атайын баягындай задачаларды бергенбиз, маселелерди. Аларга дагы ошолорду чечкенге жооптору менен бердик. Анан биз азыр китебибиз даяр болуп калды. Анан лекцияларыбыз университетте окутулуп атат. Биз дагы эле жумушту улантып жатабыз. Бул жерде кээ бирки окуу жайларынын аттары берилген, бирок азыр мезгилде биз 32 жогорку окуу жай менен иштеп атабыз. Эмесе мен ошол 7 лекциядан 2-3 слайдтан гана силерге айта кетейин, кыскача эмне жөнүндө айтабыз. Эмне жөнүндө болот? Бул 2 немени карасаңар, мындай пример катары ала келгем, барактап көрсөңөр болот. Ошо 7 лекциядан 2 лекция бар. Биринчи биз лекцияны баштаганда эле албетте бул климаттын өзгөрүшү, эмне жөнүндө өзгөрүп атат. Бул эң биринчи фактор, Андан кийин бул климаттын өзгөрүшүн биз талкуулагандан кийин ошол биздеги жаратылыштагы ресурстарды туура эмес пайдаланып жатабыз. Андан кийин социалдык өнүгүүдөгү проблемалар 3 аспектин өзүнө камтыйт. Андан кийин доля глобальных выбросов по странам дегенде, бул жерде ошол биз атмосфера кап жаткан боюнча кыскача түшүнүк беребиз. Бул жерде сиздер 3 күндөн бери окуп жатасыздар. Негизи ошол атмосфералык газдар менен булгап аткан негизи Кытай түзөдө, 31%. Ал эми Америкадан 14% түшсө, калганы башка мамлекеттерден чыгат. Мисалы үчүн Кыргызстандын карасаңар, выбросы парниковых газов в Кыргызской республике. Вы вообще знаете, вот жылына канча көлөм газ бөлүнүп чыгат Кыргызстандан? А вы знаете вообще, сколько выбросов выбрасывают в атмосферу каждый год в Кыргызстане? Да? Это основной вопрос зеленой экономики. Мисалы үчүн жылына мына
жылына Кыргызстандан 19 миллион тонна газ бөлүнүп чыгат. Газ бөлгөндө бул CO2 көмүрчүл газы, метан, азот оксиди чыгат. Анан мисалы үчүн 19 миллион чыкса, из каких секторов выбрасывают эти газы вообще, знаете? Хотя предполагаете вообще? Из энергетического сектора, это первое, да, второе. Это тоже энергия, кстати, да, еще? Аль-Чарба, а почему? Выбросы из сельского хозяйства в Кыргызстане составляют 30%. А почему? Өндүрүштөн, промышленностен 5%, мусордан 5%. А почему? Из сельского хозяйства. Так, анан кийин парниковый выбросы на душу населения, жашыл экономикада мындай сөз бар, бизде мындай түшүнүк бар. Ошол мамлекеттеги газды ар бир адамдын башына бөлө берет. Ошондо мисалы үчүн в стране, например, в нашей стране, каждый гражданин выбрасывает в атмосферу около 3 тонн СО2. Потому что все парниковые газы пересчитываются в эквивалентах СО2, да? Как мы знаем. Например, в Кувейте парниковые выбросы на душу населения составляют 35 тонн. А у нас около 3 тонн, да? Например, в Индии 2 тонны, да? Например, в Германии это 9 тонн. Жашыл экономиканы сүйлөгөндө биз негизинен ушул атмосферага чыгарган газдар боюнча сүйлөшөбүз да. Анан биз айттыга ар бир жаран биздин Кыргызстандан 3 тоннадан бөлүп чыгарып атат, Ошондо 7 миллион болсок 19 миллион. Ошондо мисалы үчүн carbon clock деген саат болот, мисалы үчүн саат болуп сайтта карасаңар, ошондо мисалы үчүн биз 1,5 градуска жетиш үчүн канча керек Кыргызстандын граждандерине? 1,5 градуска жетиш үчүн немистерге канча процент керек? Немистерди эмне коюп койдум, мен өзүм ал немистердин иштеген үчүн для сравнения, да, чтоб, понятно было. Анан мисалы үчүн Германия алар ошол 1,5 градуска жетиш үчүн 5 жыл керек болсо, биздин Кыргызстанга 20 жыл керек болот экен. Это просто образно, да, просто, да, рассмотреть, в общем, вопрос. Как это работает? Бул план, 1,5 градуска качан жетебиз, анан 2 градуска качан жетебиз деген бул пландар. Мисалы үчүн биз мы где-то здесь, могул жердечи, мировой ноль, да, 50 лет. Мисалы үчүн кантип азайтабыз? Же ушул пландар бизде аткарылып атабы? Мен оюмча силер 3 күндөн бери бул нерсени окуп атасыңар. Эми мисалы үчүн биз тактап кыскартып айта турган болсок, 2037 жылы биздин адамдар, эми бул социальный индикатор 9 миллиардка жетебиз, на глобальном уровне. Ошол тамак ашка болгон спрос 50%ге чейин өсөт. Анан атмосферага бөлүнүп чыгып аткан глобалдык парник газдары өсүп атат, температура жогорулап атат, андан дагы жогорулап атат. Эми эмне кылышыбыз керек? Да. Это резюме. Кантип азайтабыз дейт. Мисалы үчүн эмиссияны билбейт, Кыргызстандан газ чыгарганын билбейт, эти баары чыгарып атышат. Значит, это проблема каждого человека, да? Вот именно, будучи гражданином Кыргызстана, как вы думаете? Биздеги болгон экосистеманы сактап калыш керек. Мисалы, Европалыктар бизде айтып атат ошо. Азыр бизде жогоруда да лекция болбоду, лекциянын негизинде шанс бар, ошо табигый жана экосистеманы сактап калышыбыз керек. Туура айтасыздар, мындай да мындай кылабыз да. Бизде жакшы көрөбүз, бизде эколог жакшы экосистеманы сактайлы, курстап койбой атса, курстактан нан жок болсо, ким ойлойт экологияны? Ойлогончу, ошо эч ким ойлобойт. Ошондо башталган экология ошо курстакты ойлоп туруп, курстакты ойлоп. Мисалы үчүн мен окуучумун, мен жаңыртып коюп баргандан мен только экологияны ойлойм. Бирок курсагым ач болсо, ошол жерде жергиликтүү адамдарды карасаңар, алардын курсагы ач, ал эч
Эмнеден баштайбыз? Эмнеден күнүмдүк жашоодон эмнеден баштайбыз мисалы үчүн? С чего можно начать, а? Маалымат уже экинчи фактор, да? Биринчи фактор. Хорошо. Демек, мындай да, мисалы үчүн биз жыйынтык чыгаралы. Климаттын өзгөрүшү бул дүйнө глобалдык проблема, это факт. Анан бул азыркы болуп жаткан согуштан дагы күчтүүрөөк болот. Согуш бир күнү бүтөт, биринчи дүйнөлүк согуш бүткөн, экинчиси бүткөн, кээ бир адамдар өлдү, ошо менен токтоду. А бул деген климаттын алмашышы, бул деген бул мен мисалы үчүн көп эле мамлекеттерде иштедим. Кенияда иштедим, Афганистанда иштедим, Непалда иштедим, көп мамлекетте иштедим. Анан ошол чындап эле климаттын өзгөрүп жаткандыгына, элдердин канчалык деңгээлде ошого көнүгүп жатканына, оозун өмүрүндө курсагы тойбой, өмүрүндө мектепке барбай, ошолор кантип климатты сактап атканына да күбө болдум. Бизде мисалы үчүн силер мугалимдерсиңер. Мен ата эне мугалим болгон. Апам өтүп кетти, бирок атам дагы эле мугалим, пенсионер. Бирок мен мугалимдин үй бүлөсүнө чогуу үчүн аябай жакшы билем, мен сыйлайм. Демек, бизде 10 жылдык, азыр 11 жылдык билим бар. Бул деген бактылуулук, биз бактылуу адамдардын санына кошулабыз. Ошондой эле дагы 4 жыл, 5 жыл билим алабыз, ал дагы биз үчүн бактылуулук. Себеби биз башка адамдарды билбейбиз да, салыштырмалуу нерсе жок, биз окуучуларга ошону бере албайбыз. Демек, алар күндө мектепке келип билим алат кетет. Бул деген бактылуу. Ал Афганистанда жок, Кенияда жок, Индияда жок, Непалда жок. Ал деле анан ошол эле мезгилде биз жөн эле климаттын алмашышын, биздин ушул жаратылышты жоготуп атканыбызга түшүндүрө албай калабызбы? Түшүндүрө алабыз, бирок ага талчок керек, Силерге бир мындай түрткү керек да, ошону түшүндүргөнгө. Демек, бизде бардык нерсе бар, бирок ушул эле нерсе жок. Ушуну эле кылсак, биз өзгөрүп кетебиз дегенчи, Мен айылдык адам үчүн мен ушунчалык мындай эмне үчүн кыргызча айтып атам, мындай жүрөктөн чыгыш керек да, бул нерсечи, жүрөктөнчү. Ошон үчүн анан бул жакта Нарындан, Таластан, бардык региондон келип атасыңар. Ошон үчүн мен мындай бул маалыматтар жүрөгүмдөн чыгып атат десем болот да. Ошол анан кийин бул закон менен ойношпашыбыз керек, Закон, жаратылыштын закону бул. Биз, мен эколог катары айтат элем, биз адам баласы дагы ушул закондун, жаратылыштын бир бөлүгүбүз. Биз ал жаратылышты доминировать этип атпайбызбы? Жок. Биз ошол жаратылыштын бир бөлүгүбүз дагы өзүбүздүн нормабыз менен жашабасак, бизди жаратылыш жөн эле жок кылып коет. Көрүп атасыңар, Турцияда эмне болуп атат, жаратылышта мисалы үчүн, Амазонкада кандай болуп атат? Биз мисалы үчүн ошо Кенияда иштеп жүргөн сафарилер жок, ал жөн эле сказка, телевизордагычы. Мисалы үчүн биз Амазонкада экспедицияда жүрөбүз, ал силер көргөн Амазонка эмес, это в реале, это совсем другая Амазонка дегендей да, вот. Ошол. Анан биз ушул окшогон проблемаларды камтып атабыз. Анан Париж келишиминин негизинде биз азыркы 200 мамлекет иштеп жатат, Биздин Кыргызстандагы элден калышпай биз дагы ратификация кылганбыз, Анан бизде билесиңер да, Кыргызстанда бардык эле чет өлкөдөн келген инициатива болобу, международный бардык эле кабыл ала беребиз. Бирок айылга жетеби жетпейби, имплементация болобу, болбойбу, эч кимди ойлондурбайт, Бул эми саясатчылардын маселеси. Бирок ошол жерде мен дагы бармын дегенде, бирок көзүңдү жума албайсың, бирок ошентсе дагы көпчүлүккө кошулуп кетесиң да, айла жок ушундай да. Бирок силер ошол жеткиришиңер керек. Анан эми жашыл экономика дегенде, жалпак сөзү менен айтканда, бул жашоону жакшыртуу, ошондой эле жаратылышка тийгизип жаткан таасирди азайтуу. Демек, бул жерде бизде мисалы үчүн жанагы устойчивое развитие беле, устойчивое развитие деген бар го. Туруктуу өнүгүүдө биз башка факторлорду карайбыз да, мисалы үчүн энергоэффективность, эффективное использование природных ресурсов, сохранение биоразнообразия бар. А зеленая экономикада низкоуглеродность деген концепция бар. Түшүнүңөрбү? Ошол атмосферага чыгып аткан газдарды азайтуу менен жакшы жашоо. Бул дагы ошол туруктуу өнүгүүнүн бир кандайдыр бир инструмент катары колдонулса болот. Ошол эле мезгилде Кыргызстанда 90% электроэнергия кайра калдына келүүчү булак болуп саналат. Силер макулсуңарбы? Вы согласны? Уменьшается.
Эми жашыл экономика жагынан караганда биз абдан жакшы, Кыргызстан алдыңкы орунда турабыз, аны эске алышыбыз керек. Анан биз жаман үйрөнгөнбүз да, ачкачылык, анан кийин кембагалбыз, анан жаманбыз деп эле. Жок, биз зелёный экономика, жашыл экономика сүйлөгөндө Кыргызстан алдыңкы орундарда турат. Демек биз 90% электроэнергияны биз суудан алабыз. Суу деген бул кайра калдына келүүчү ресурс. Бул деген эч кандай газ, атмосферага газ чыгарбайт. Демек биз жакшы алдыңкы орундардабыз. Демек биз өзүбүздү мактап туруп анан кийинки слайдка өтүшүбүз керек. Мисалы үчүн Кыргызстанда жанагы дүң өндүрүш болуп которулабы, дүң өндүрүш, мисалы үчүн экономиканы карасак, Кыргызстан мисалы үчүн 149-орунда турат, по экономическим параметрам. Анан бул жерде болсо жанагындай бактылуулуктун индикатору, бактылуулуктун стратегиясы деген бар. Аны карасаңар, биз Кыргызстан какта турабыз? 66. Демек биз жаман эмес экенбиз, жакшы эле орунда турабыз. Демек бизде перспектива бар. Жашыл экономика жакшы өнүгүп атат. Демек бизде дагы эле ресурстар бар, дагы эле мүмкүнчүлүктөр бар. Анан ошентип отуруп, демек бизде эгерде эмиссия, бизде жашыл экономикага мүмкүнчүлүктөр бар, адамдарда мотивация бар, демек биз эң көп чыгып аткан энергиядан эмиссияны азайтсак, айыл чарбадан эмиссияны азайтсак, ошондо гана биз жашыл жашаган болобуз. Демек биз 2-3 гана жанагы секторлорго таянсак эле биз жакшы жашаган мүмкүнчүлүк алабыз дейт. Ошол эле мезгилде өзүнөн өзү калдына келүүчү энергияларды үнөмдүү жана жакшы колдонсок. Андан сырткары жанагындай жаратылыш ресурстарын туура пайдалануу, экологиялык билимдерди берүү менен дагы биз аны жолго сала алабыз. Экинчи лекциябыз углеродный след боюнча болот. Углеродный след деген уккансыңарбы? Вы слышали когда-нибудь, что такое углеродный след? Вы знаете, да? А что это такое? Углеродный след планеты дегенде это глобальные выбросы, да? На глобальном уровне дегенде, мисалы үчүн карасак, дүйнөлүк деңгээлде производстводан 25%, айыл чарбадан 24%, өндүрүштөн 21%, транспорт жана башка секторлордун чыгат экен. Углеродный след дегенде бизде кыргызча биз мындай которуп коюп атабыз. Көмүртектин издери деп. Туура эле болот да, көмүртектин издери. Бул деген атмосферага чыгып аткан газдардын баардыгын топтоп туруп, ошону көмүрчүл газына айландырып, ошонун эквивалентин эсептейбиз. Ошонун эквивалентин эсептелет. Мисалы үчүн кээде суроолор болот да, биз эми вузда иштеп жүрөбүз, баягы студенттерде кандай болот деген сыяктуу үчүн, мисалы үчүн 1 килограмм метан 300 килограмм СО2-га барабар, көмүрчүл газга барабар деп ошондой эквивалент эсептеп алабыз. Simple Show расскажет про углеродный след. Это ты. Ты, наверное, уже много слышал про изменение климата и о том, что ты должен уменьшить свой углеродный след. Но что это такое? Так же, как и обычный отпечаток ноги, углеродный след – это след твоего присутствия в окружающей среде. Но не след ботинка, а след каждого твоего поступка, который высвобождает углероды в атмосферу. Это вредные газы, такие как, например, углекислый газ, который высвобождается после сжигания нефти и газа. Чем больше горючего ты используешь, тем больше твой углеродный след. Ты, наверное, думаешь, что горючее для твоего автомобиля – это единственный углерод, который высвобождается в процессе сгорания в твоем моторе. Но это не так. Необходимо также учитывать и углерод, который высвобождается, чтобы горючее оказалось в баке. Он выделяется от энергии, которая необходима для добычи нефти из недр земли, от загрязнения, которым сопровождается транспортировка и рафинирование нефти до конечной доставки готового топлива к вашей автозаправке. Не забывайте выделение углекислого газа, которое неизбежно при производстве автомобилей. Это больше, чем вы предполагали, не так ли? То есть, если вы только не живете в пещере, в принципе, все, что вы имеете, и да, вы сами, все имеет свой углеродный след. Для того, чтобы прочитать книгу, нужно использовать энергию для ее издания и продажи. Чтобы вы могли почистить зубы и помыть посуду, фабрики должны произвести соответствующую продукцию. Даже что-то простое, как яблоко, связано с тем, что продукция должна проехать сотни или даже тысячи километров, загрязняя окружающую среду, чтобы попасть в ваш супермаркет.
Вы видите, что практически невозможно жить, не оставляя при этом углеродного следа. Но это не причина отказываться от попыток что-то исправить. Задумайтесь о ваших поступках и предпочтениях, и вы поймете, как вы сможете уменьшить ваш персональный углеродный след. Таким образом, вы можете держать ногу в двери изменения климата. Бул экинчи лекцияда углеродный след болгондо биз ар уровеньди эсептейбиз. Биринчи уровень адамдын, как гражданин, ар бир адамдын уровеньди эсептейбиз. Бул мен өзүмүн углеродный следим, мен Гүлназ атым, меники. Анан ошол эле мезгилде өндүрүштүн мисалы үчүн ар бир продукциянын өзүнүн углеродный следи болот, ошол эсептейбиз. Анан бизде азыр убакыт аз үчүн биз аны көрө албайбыз, бирок бул мен мисалы үчүн өзүм экология таза жашайм деп ойлойм. Машина айдабайм. Шаарда жашайм, 56 метр квадрат кичине. Демек көмүр жакпайм. Мисалы үчүн мен атмосферага минимальный атмосфера бөлүм. Ошондо деле бирок баягы жумушума байланыштуу бул 1 жылга эсептелинет да. Ошондо мисалы үчүн авиа перелеттон эле Ошко мен ай сайын барып келген үчүн эле 2 тонна чыгып кетти. Ошондо менин выбросым 5 тоннаны түздү да, это минимальный да. Анан бирок мен баягы жумушума байланыштуу чет өлкөдө көп жүрөм. Мисалы үчүн чет өлкөгө чыга турган болсоң, аябай көп болуп кетет. Ал бирок алар эсептелген жок. Ковид мезгилинде эсептелген да болчу. Ошол менен 5 тонна чыкты. Анан мисалы үчүн углеродный след производства риса. Бул менин биздин өзүбүздүн долбоордун алкагында чыгарылган кандай десем расчеттор. Мисалы үчүн биз баткен күрүчүн билесиздер да. Күрүчүн чыгарууда 1 килограмм күрүч силердин колуңарга тийиш үчүн бышпаган күрүч 1 килограмм күрүчтөн 4,3 килограмм көмүрчүл газ бөлүнүп чыгат экен. Ал кантип эсептелинет? Мисалы үчүн биринчи өрттөгөндө жанагы шалынын калганын өрттөйбүз да. Анан кийин мисалы үчүн азоттук удобрениялар кандай мына диамофос, амофос, мочевин, аммиачин, селитравут жанагы минералдык удобрение кошкондо канча чыгат? Ар биринин өзүнүн международный стандарттары бар да. Анан бул жерде выбросы метана в атмосферу дегенде это природным путем да. Ошону 9 тонна чыгып кетет да болчу. Анаэробный процесс болгондочу ошону менен отуруп күрүч өстүрүүнүн өзгөрүүсүнө аябай чоң салым кошот да. Демек биз ушуну минимизировать этишибиз керек. Ушунда отуруп бардык продукциялар, картошка, болгарский, бардык продукциялар, айыл чарба продукциялар ушунда эсептелет. Например, бул жерде углеродный көмүр кычкылы 1 килограмм пловдун көмүр кычкылыгы, мисалы үчүн углеродный след плова из 1 килограмм баткенского риса. Карасаңар, чтобы приготовить плов из 1 килограмма говядины получается сколько? Почти 100 килограммов СО2 выбрасывается в атмосферу. Если приготовить с бараниной, то намного меньше. Если плов с курицей, то еще меньше, да? Если вообще без мяса, тогда 35 килограммов. Да? Третья лекция — энергосистема. Бул жерде негизи биринчи жана экинчилик энергия булактарына токтолобуз, кыскасы айтабыз. Алардын жана KPD деп коет го, коэффициент полезного действия эсептелинет, киловаттарына эсептелинет. Анан возобновляемый, невозобновляемый источник эсептелинет. Ошолордун бардыгын карап көрөбүз. Булардагы жашыл экономиканын аябай бир мисалы үчүн баягы энергия деп атпайбызбы? Энергиядан 60% газ бөлүнүп чыгып атат да, каяктан чыгып атат? Мисалы үчүн эми биз билебиз да статистика кандай иштейт бизде. Айыл өкмөттүн деңгээлинде дагы статистика отурат, биз жакшы билебиз. Ал статистика кантип эсептейт? Ал талаага чыкпайт. Ал айыл башчысына заказ берет экен. Мисалы үчүн бул жылы канча мал бар айылда. Ал айыл башчы болсо ветеринарга заказ берип коет экен. Ветеринар вакцинация кылат да. Ал элдин баары бекитет, канча мал бар экен. Анан мисалы үчүн ошондо отуруп айыл чарбада малдын башын эсептейт газды, өндүрүштө болсо мисалы үчүн сырттан келген мамлекетте чыккан энергияны эсептеп коет, бирок баягындай кара жол менен жүрүтүлгөн энергия булактары эсептелинбей калат. Мисалы үчүн азыр биз жана айтып аттык, Кыргызстандан атмосферага стандарт боюнча 2,8 тонна чыгат, 3 тоннага жакын. Бирок биз көмүрдү эле ала турган болсок, көмүрдү
мисалы үчүн ар бир кыргыз үй бүлөдө 5 тоннадан көмүр жагалат да, нарында, таласта. Анан ар бир көмүр, 1 килограмм көмүр жакканда 2016 килограмм көмүрчүл газ бөлүнүп чыгат экен. Ошондо эгерде 5 тоннаны жаксак, бир жылда 13 тонна болобу? Анан бизде кыргыздар көппүз да, жок эле деген 5 адам, кайра 5 адамга бөлгөндө бир эле жылда көмүрдөн эле биз али план толтуруп койдук. Калган выбростор каякта? Биздеги статистика туура эмес. Биздин долбоордун алкагында эсептелген выбростор 7-8ге чыгып кетип атат да. А Кыргызстан жалган айтып атат бул жердечи. Мисалы үчүн 2019 жылы 19 миллион болсо, көмүрдөн эле чыккан газ ушул планды толтуруп коюп атат бизде статистикада. А калган транспорттон чыкканчы, айыл чарбадан чыккан, өндүрүштөн чыккан, дагы башка нерселерден чыккан газдар каякта калды деген сөз да. Демек, биздеги статистика туура. Ар бирибиз көмүрдөн эле ушунча чыгарып атабыз. Эми транспорттан, мисалы үчүн, бул менин машинам болчу сатып үрдүм, азыр жок, экологически жашайын деп. Мисалы үчүн, 1 литр солярканы жакканда 2016 килограмм көмүрчүл газ бөлүнүп чыгат. 1 литр бензин болгондо 2019 килограмм көмүрчүл газ бөлүнүп чыгат. Эмне үчүн? Бул 3 эсе көп болуп атат. Например, если из 1 литра солярки да выбрасывать в атмосферу около 3 литров, да, почему так? Спрашиваю вопрос, почему к вам? Может, химики знают? Анан, мисалы үчүн, бир машинага 7 литрдик машина болсо 100 километр жүрсө, жылына эле бул машинада эле биз 2 тоннага жакын газ бөлүнүп чыгат экенбиз. Анан бул эми биздин акчалуу кыргыздар мындай машина минбейт да, мага окшогондор мындай жип минишет 3 эсе 4 эсе чоң да, ошондо бир эле машинадан 10 тоннага чейин газ бөлүнүп чыгарып коюшат да биздин акчалуу адамдарчы, туурабы? Ал эсептелинбейт. Анан ошондо мисалы үчүн бул жерде сравнение болуп атат. Электромобилге өтсөк, мисалы үчүн электромобилде болсо 100 километрine 106 эле сом кетет экенбиз дагы, ошол эле мезгилде биз эч кандай атмосфераны булгабайт экенбиз, атмосфераны булгабайт экенбиз, бирок акчасы деле бирдей 8.000 – 9.000ге беркинде машина алгандан көрө Toyota электромобиль алса аябай арзан түшөт экен деген бул көп эле маселе. Күнүмдүк жашоодо эле колдонулуп турган нерселер да. Анан эми бул жерде баягы бардык энергиялардын булактарын биз салыштырдык. Бул презентацияларды я вам потом вышлю, все презентации, хорошо? 4-чү лекция зеленые технологии. Бул жерде кыскача айта кетейин. Зеленые технология болгондо бул жерде жашыл энергияларды өндүрүү, бирок энергияларды сактоо, ресурсосберегающий кандай которуп кыргызча? Үнөмдүү пайдалануу, үнөмдүү пайдалануу. Бул жерде биз негизинен көп токтолбойбуз. Бул жерде биз гидроэнергетиканы улантуудабыз, аларды колдонобуз. Сол күндүн нурун колдонсок болот, эң жакшы, менден жакшы билесиздер. Анан бизде жанагы көмүрдүн ордуна, газдын ордуна тепловой насосторду азыр биз рекомендация кылып атабыз долбоорду. Анан электромобилдерге өтсөк абдан жакшы болот. Анан эң кызыктуу лекция мен үчүн бул жаш айыл чарбасы боюнча болот. Айыл чарбасында мисалы үчүн мына жана мисалы үчүн Кыргызстандан чыккан 30% газ айыл чарбадан чыгат деп. Эгерде биз аны 100% да алсак, ошонун эле 90% мал чарбадан чыгат экен, малдан. Малдан чыгып, анын ичинде 56% кишечный ферментация, жанагы ичек ачытуудан, анан калгандары жанагы кыктарды иштетүүдөн чыгат экен. Ал эми үстүндө болсо жанагы азот минералдык удобрениялар колдонуудан, анан кийин күрүчтү өстүрүүдөн чыгат экен. Мисалы үчүн, мында мисалы үчүн бир уй, биздин уйлар жылына 2 тоннадан газ бөлүп чыгат экен. 2 тоннадан ар бир уй. Ошондо бул жерде деле уйдун ашказанында жанагындай кислород жок болгондо, жанагы бактериялар активный болуп, анан ошондо метан бөлүнүп чыгат.
Анан мисалы үчүн выбросы мясных продуктов дегенде бир уйдан 60 килограмм чыгат, бир баранинан 24, ушинтип отуруп ар бир продукциясынын ушундай углеродный следтери бар. Биз ушундан эле алып койсок болот да. Малды бакканда биздин кыргыздар, бизде Кыргызда мындай да, малды не себеби болсо болду деп, сапатына көп көңүл бурбайбыз да. Анан бизде мал переработчиктер, цех катары колдонушубуз керек экен да. Биз малды багабыз, тамак беребиз, алар бизге продукция чыгарып берет да. Анан кийин бизде аны социальный индикатор эле карайбыз да. Экономический деп карайын десек, ал туура келбейт, себеби эч ким андан акча таппайт экен да, вообще. Энергияны кетирсеңер, чөп чар баарын эсептегенде малдан эч кандай пайда жок экен да. Мындай деген түшүнүк бар. Бизде Кыргыздарда айылдарга барсак, биз да проекттер менен жүрөбүз, анан биздин малдарыбыз начарлап кеткен, анан биздин породабыз бузулган да. Оказывается, биз малдарга тамак бербейт экенбиз да. Тамак бербейбиз. Еще требуем, айтныкчы. Мына биздин малдардын 60% эле ошол өзүнүн телосын кармагanga кетет, калганы этке кетет экен да. Анан мисалы үчүн биз ошол долбоордо, мисалы үчүн ангус деген дагы бука дейби, буканы алып келип биз ошо жергиликтүү адамдарга берип атабыз да. Ошондо мисалы үчүн базовый кормление кылганда биздин уй, местная порода мисалы үчүн 66% өзүнө тамакка кетет дагы, 30%, 33% этке кетет экен. Демек не болот? Эгерде биз могу буканы абердин ангусту алсак, аны биз 1 жыл эле багат экенбиз, 2 жыл бакпай, ошол эле мезгилде биз эт дагы көбүрөөк алат экенбиз, тамакты да 1,5 эсе аз жейт экен да, анан кийин атмосферага чыгарган метан газы дагы 2 эсе аз болот экен. Ушинтип отуруп эле биз жада калса айыл чарбада деле ушундай эле бир методдор менен агрономиялык подход менен деле биз жакшы экономиканы өнүктүрсөк болот экен да. Бул абстрактный нерсе эмес, асманда учуп жүргөнчү. Анан мисалы үчүн уйдан 1 килограмм эт алыш үчүн биз 10 эсе көп эттин продукциясын беришибиз керек экен аларгачы. Анан мына чочкого 5 килограмм, тоок ошондой беришибиз керек экен да. Анан деп отуруп биз 10 килограмм көп энергия бергенден көрө ошону өзүбүз эле иштетпейлиби деген вопрос бар да. Эмне үчүн 10 килограмм эттин энергиясын берип, анан кайра биз аны кайра 1 килограмм. Мисалы үчүн бизде эми пастбищага кетет да көбүнчө элечи, бирок бир буканы багыш үчүн 15 сотуктан 15 сотук бир букага жетет экен. Эгерде ошо 15 сотукка биз буудай эксек, будайды мисалы үчүн бир букага бергенден көрө биз 10 адамды баксак жакшы болот экен да. Мисалы үчүн ошол эле биз жанагы эспарцет, анан беде, анан дагы башка өстүрүп атпайбызбы жерлергечи? Ага жок, ага биз өзүбүз жей турган мал, бизге переработка кылбай эле биз өзүбүз иштетсек ошолорду, биз ошолордон 10 эсе көбүрөөк калориялуу тамак жейт экенбиз да. Бул эми мындай карасаңар мындай да, примитивный эле нерсе, бирок эч ким көңүл бөлбөйт экенбиз да. Анан ошол эле 1 гектарга айландырганда, анан жайлоо боюнча, жайлоо дагы өзүнчө бир биз үчүн трагедия. Жайлоо кыргыздар үчүн бул бесплатный корм, бесплатный корм. Анан буну бесплатный корм деп эсептебейбиз, биз ал жайлоо бизге бериши керек деп милдеттеме катары кабыл алабыз, ал деген бекер деп. Андай эмес, жайлоо да бекер болбойт, мындан кийин ал да платный болуп калат. Себеп мисалы үчүн the tragedy of commons деген сөз бар, бул жанагы эл аралык стандартта. Мисалы үчүн ар бир адам бир кесеге тойгондой эле башка мал чарбалычылыкта дагы ар бир уйга 1 гектардан бөлүнөт да, сыйымдуулук бар. Мисалы үчүн бизде дыйкандар эмне кылабыз? Налогду аз төлөйбүз деп 2 уй болсо 2 уйга жараша 2 налог төлөйбүз дагы, анан 2 гектар жерди алып туруп 5 уйубузду барып коюп коебуз, Анан 5 уй ошо 2 уйдун продукциясын жейт, же эт жок, же сүт жок, же сата албайсың базарга, аны ойлобойбуз да. Главный налогду аз төлөсөк, болду ошо мененчи. Ошо эле мезгилде ал деградация болуп кетпайбы? Анда ойлобойбуз, бизде кыргыздар ушундай жашайбыз да, кызыкпыз, ошондо отуруп бир малда карасаң деградация дагы жок, мал дагы жок, андан ашкан продукция дагы жок, бала чакабызды да бага албай калдык деген сөз ушундай да. Жанагындай бардык нерсени ортого салганда эч нерсе калбай калат акыры деген сөз да. Зеленый экономика болгондо ошол биз долбоордо биз коллегалар менен эсептеп чыктык да. Акыркы бизде пастбищалар, жайлоолор 50% жайлоолор деградация болуп кеттир да. Деградация болду деген ошол жайлоолор өзүнүн чүмдүүлүгүн жоготуп, жарымын жоготуп койду деген сөз. Ошондо эле биз ошол жайлоолордон деградация болгон көмүктүн составын эсептесек,
ошондо эле акыркы 30 жылда 15% азайып кеткен да. Эми бул кичине бул жерде почведение, биология керек болот, бирок мисалы үчүн ошол топурактын составында гумуста көмүр болот да. Мисалы үчүн көмүртек атмосферада сөзсүз эле келип эле газ болуп эле чыга калган жок да. Мисалы үчүн бул физикалык закондор. Бизде жаратылышта жоктон бар болбойт, бардан жок болбойт. Ал көмүр газ болуп CO2 болуп атмосферага чыкканга чейин ал топурактын составында сакталат, Ошол эле көмүртек сууда сакталат, океандарда. Ошол эле көмүртек организмде болот, биз дем алатабыз, биздин сөйөктөр, ДНК бардыгында болот. Ошол биз газга айландырбай, ошону биз топуракта сакташ үчүн биз демек жайлоолорду сакташыбыз керек экен, өсүмдүктөрдү көбүрөөк өстүрүшүбүз керек экен дегендей. Ошону менен эле мисалы үчүн биз ушул расчёттун негизинде только из-за деградации пастбищ каждый житель страны выбрасывал 2 тонны, да, CO2 каждый год в течение 30 лет. Мындай нерсе бизде жазылган эмес эч жерде. Бул дагы выбросы, теневой выбросы дейт. Жанагылар статистикага коштоңор, 3кө буну коштуңар, 2 тоннаны жана угольду коштуңар, ошондо туруп 7-8 жетип калдык. Анан мисалы үчүн эмне кылыш керек? Жайлоонун деле маселеси оңой эле. Биринчи биз көз карашты оңдошубуз керек, налогду төлөп эле 1 гектар жерге 1 уйдан эле берсек, анан ичинде ротация колдонуп койсок эле, жайлоо өзүнөн өзү калына келет. Это тоже зеленая экономика деген сөз да. Анан мисалы үчүн жанагы дыйканчылык жүргүзө турган жерлер дагы ошондой эле шамал эрозиясы, суу эрозиясы менен 50% деградация болуп кеткен. Анан ошондо булардан деле мына 300 килограммга чейин жылына кетип атат. Бул деле расчёт да. Багында эле пастбищадагы да система менен. Ошентип отуруп, мына вывод болуп атат. Мисалы үчүн эч ким бизге жерин бербейт, Кыргыздар жерин бербейт, бирок кыргыздар только көбөйүп атабыз. Бардык балдарын жакшы көрөт, неберелерин жакшы көрөт. Бирок эч ким келечегин ойлогон жок. Ойлогусу да келбейт. Макул эми тоюм өткөрүп алайын, анан коюм көбөйтүп алайын, эмне жыл ойлоном деп. Ошентип отуруп, эми эмне кылсак болот? Жөн эле жерди жылда башка себоборот кылып, топуракты акырыныраак иштетип, малдын сапатын жакшыртсаңар, санын эмес, анан органикалык жана жер семчиштер көбүрөөк колдонсоңор эле, бул дагы жашыл экономика болот да. Ошол циркулярная экономика у наших предков. Циркулярная экономика дегенде циркулярная экономика болот да, бир кандай. Бул деген биздин жашоо, биздин кыргыздар илгери, кыргыздар циркулярный экономика деген түшүнүгү жок болсо деле, бирок жашоодо аябай циркулярный мындай ушундай бир экономиканы жашашканда эч кандай жаратылышка терс таасирин тийгизген эмес. Бардык өздөрүн чыгарган, кайра иштеткен, жаратылыштан алган, кара жаратылышка бергенди билген да. Демек, бул жерде жаратылыштын балансы болгон. Мисалы үчүн кыргыз үй, мисалы үчүн көң, мисалы үчүн могу жүн деле бардык өзү менен өзү кеткен да. Ал эми экинчи слайдта болсо, биз жада калса азыр деле кыргызда, айылда биз ушундай жашайт экенбиз мына. Жада калса бизде дагы азыр жашыл циркулярный экономика эң жогорку деңгээлде. Мал чарбачылык, уйду алабыз, сайбыз, этин жейбиз, кыгын алып көң жасайбыз, кайра иштетебиз, салабыз. Демек, бизге эч кандай сыртка чыкпайт. Бул дагы циркулярный экономика. Циркулярный экономика дегенде бизде жанагы управление отходами деп сөз болуп атат. Эми сиздер буну аябай жакшы билесиздер, бул маселе болбой эле коеюн. Аябай оор маселе. Андан кийин экосистемалардын кызматтарын пайдалануу деген дагы бир кыскача лекциябыз бар. Алар болсо ошо биздеги жаратылыш ресурстарын алар дагы акчага айландырган аябай кымбат нерсе, биз аны эч качан билбейбиз деген сыяктуу маселелерди коебуз да. Анан токой ресурстарында бул болсо токой ресурстар аябай чоң ролду ойнойт, бирок токой эмес, токойдун түбүндө топурак ойнойт экен да. Себеби биздин токойлор они уже перестойные, они старые вообще. Бизге бербейт экен да. Ошон үчүн эгер токой эксеңер жаш болуш керек да. Жаш болгондо гана атмосферага бизге пайдасы бар. Ошол. Анан это последняя лекция, возможность перехода к зеленой экономике. Бул жерде кандай возможностторубуз бар? Бул биздин Париждеги келишимдеги биздин койгон максаттарыбыз. Азыр биз бул жерде жүрөбүз. Анан кийин эгерде биз эч ким бизге жардам бербесе эле биз ушундай азайтсак болот, 30 жылга чейин анан биз жана международный донорлордун акча алып көнүп калганбыз да, акчалар келе берсе, биз иштей берсек, анан ушундай азайтабыз деген. Ошентип биз эме берип атабыз. Акчалуу адамдарга ошентип сөз берип атабыз, Бул биздин пландар. Анан эми бизде азыр
Биз бардык маселелерди карап көрдүк. Анан бизде эң негизгиси мисалы үчүн частный үйлөрдө теплонасос койсок, орноштурсак, электромобилдерди колдонсок, анан айыл чарбада агрономиялык билимди ишин оңдосок эле биз жапжашыл жашап калат экенбиз да. Мына моундай нерселер бар. Ошол кыскасы мисалы үчүн баягы биздин саясатчылар айткан бардык стратегияларга, койгон пландарга ушундай оңой эле жолдор менен жетсек болот экен. Ошол кыскасы бул жер которулбай. Кыскасы чоң рахмат. Кыскача маалыматтар ушундай. Анан кийин бардык материалдарды силер кааласаңар алып колдонсоңор болот. Биз бардык материалдарды беребиз. Бардык материалдар бекер жана ыңгайлуу десем болот. Бирок бул 5-класс эмес, 9-10-11 класстар үчүн болот да.